Я все могу ожидать, потому что политик, когда идет заниматься политической деятельностью, он должен быть готов ко всему. Адахан Мадумаров мандатынан ажырап, жоопкерчиликке тартылабы. Мен отставкага кетиш үчүн талап кылат элем да. Депутаттар Байсаловдун отставкасын талап кылышты. Орусия Кыргызстандын сүт жана балык азыктарына чектөөсүн алды. Шопоковдагы нефтебазадагы өрттөн жабыркаган төртөөнүн биринин абалы өтө оор. Орусия Москвага 3 дрондон сокку урулганын билдирди. Кыргызстанда күзүндө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуулары өтөт. Кыргыз-Кытай көзөмөл өткөрүү бекеттери бир күн жабылат. 21 июнда депутаттык комиссия башкы прокуратуранын Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопкерчиликке тартууга уруксат берүү өтүнүчүн карады. Депутаттык комиссиянын чечими 22 июнда угузулуп, добуш берүүгө коюларын Медиа хабка өздүк булактар кабарлады. Бул боюнча Адахан Мадумаров мындай реакция кылды. Я все могу ожидать, потому что политик, когда идет заниматься политической деятельностью, он должен быть готов ко всему, особенно в такой стране, как Кыргызстан. При такой судебной системе, при такой власти все можно ожидать. Ал эми депутат Исхак Масалиев Мадумаровдун иши боюнча Кактус медиага комментарий берип, парламент Мадумаровду депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн экендигин белгиледи. Масалиевдин айтымында депутаттар муну эртерээк кароого шашылып жатышат. Бирок ачык айтканда формалдуу эле болуп атат бул жерде. Депутаттарга алардын ээлери кандай буйрук берсе ошондой добуш беришет. 31 майда парламентке баш прокурор Курманкул Зулушев Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүчүн жөнөткөн. Анда Мадумаровго 4 кылмыш иши, кылмышка даярдык көрүү, массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу беренелери боюнча козголгону белгилүү болгон. Ал эми оппозиционер депутат ага тагылган айыптар негизсиз экенин белгилеп, саясий максатты гана көздөйт деген. Мадумаров бийликтин иш-аракетине ачык сын айтып келет. Ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен да бир нече ирет кайым айтышкан. 21 июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун отставкасын талап кылышты. Элдин үнүн жеткирип сүйлөп атсагынан элдин атынан сүйлөп эле койгула деген сөз үчүн жооп берсин. Керек болсо кызматордун карашыбыз керек. Бул биринчи жолу эмес. Бул мырзанын артынан сүйлөнүп аткан сөздөрчү. Ошол себептен мен отставкага кетиш үчүн талап кылат элем да. Эл өкүлү Мирлан Самыйкожо президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, Жогорку кеңеш эмне экенин жана конституцияга ылайык депутаттарга кандай милдеттер жүктөлөрүн түшүндүрүүнү өтүндү. Так маалыматты окуп берип койсоңуз. Жогорку кеңеш деген эмне? Жогорку кеңештин депутаттары кимдин атынан сүйлөйт жана кимдин атынан сүйлөй албайт. Бизди ким шайлаган жана толук ыйгарым укуктарыбыз кандай? Ошол тууралуу сиз ушуну тастыктап так айтып койсоңуз деп суранып кетем. Рахмат. Спикер Нурланбек Шакиев министрлер кабинетинин жетекчилиги да, анын мүчөлөрү да парламенттин аброюна жана кадыр баркына шек келтирген сөздөрдү айтууга укугу жок экендигин, Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин алдында өзүнүн тапшырмаларын аткарылышын талап кылууга укуктуу экенин белгиледи. Шакиев Байсаловго байланыштуу маселени президент менен да сүйлөшөрүн, керек болсо анын кызматы талкууланарын айтты. Бул биринчи жолкусу эмес. Ушундай министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосуна чоң жарака кетирип, ушундай бир ойлонулбаган жоопкерчиликсиз сөздөрдү сүйлөгөн үчүн сөзсүз тартип жоопкерчилигине чакырылыш керек деп. Буга чейин социалдык комитет жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосунда чыр чыгып, Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздө деп айткан. Андан кийин Кактус медиага берген маегинде Жогорку кеңешти цирк деп атаган. Орусия Кыргызстандын сүт жана балык азыктарына киргизген чектөөлөрүн алды. Бул тууралуу 21 июнда Айыл чарба министрлиги билдирди. Министрликке караштуу ветеринардык кызматтын директору Ашырбай Жусупов Россельхознадзордун жетекчиси Сергай Данкверт менен онлайн сүйлөшүү жүргүздү. Анда бул азыктардын Евразия экономикалык биримдигинин ветеринардык санитардык нормаларына шайкеш келбейт делгени боюнча кемчиликтерди жоюу боюнча маалымат берилген. Натыйжада Россельхознадзор Кыргызстандын Нур Аграры Пром, Дары Природа, балык ишканаларына жана Акбулак Плюс, Акчалгам, Jail Milk,
Ала Тоо сүт өндүрүүчү ишканаларына киргизген убактылуу чектөөлөрүн алат. Эми аталган ишканалардын азыктары Орусияга тоскоолдуксуз киргизиле баштайт. Буга чейин Россельхознадзор 21 апрелде Кыргызстандын балык жана сүт азыктарын Орусияга киргизүүгө тыюу салган. Сокулук районунун Шопоков шаарындагы нефтебазадагы өрттөн 4 адам жабыркап, 95% күйүк алган 39 жаштагы жарандын абалы өтө оор экенин, ал жандандыруу бөлүмүндө жатканын Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Ал эми экөө ооруканада, бирөө амбулатордук дарыланууга чыгарылган. Өрт боюнча милиция тергөөгө чейинки текшерүү баштап, ал эмнеден улам чыкканын аныктоо үчүн экспертизалар дайындалды. Жалбырттаган жалын 20-июнда түштөн кийин чыккан. Күйүүчү май куюлган бир нече цистерна жарылып, өрт толугу менен кечке жуук гана өчүрүлгөн. Анда күйүүчү май ташыган 2, жүргүнчү ташыган 4 унаа жана 6 мунай сактоочу цистерна күйгөн. Окуянын келип чыгуу себептери иликтенүүдө. 21-июндун таңында Москвага 3 учкучсуз учак менен чабуул жасалып, бири Лукино кыштагынын аймагына, экөөсү аскер бөлүгүнүн кампасына жакын жерге түшкөнүн жана алардын баары атып түшүрүлгөнүн Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев билдирди. Бул Орусиянын аймагына болгон биринчи гана чабуул эмес. Буга чейин 30-майда Москванын мэри Сергей Собянин дрондор жаңы Москвада 2 турак жайга тийгенин, бир нечеси Орусиянын борборуна жетейин деп калганда атып түшүрүлгөнүн билдирген. Ал тапта Украинанын коргоо министрлиги акыркы суткада Украинанын куралдуу күчтөрү контур чабуулдун натыйжасында 1 чакырым алдыга жылганын билдирди. Ал эми Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Украинаны калыбына келтирүү үчүн келерки 4 жылда Украинага евро биримдиктен 50 миллиард евро бөлүүнү сунуштады. Ал арада Украина Венгрияга жеткирилген 11 украиналык аскер туткунунун 3-өсүн Будапешттен чыгарып кетти. Кыргызстанда ушул күздө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бузулбас бир туугандыга тыккан машыгуулар өтөөрүн коргоо министрлиги билдирди. Бишкекте өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо ведомстволорунун өкүлдөрү уюмдун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн алдыда боло турган машыгууларын өткөрүүнүн планын жана тартибин макулдашты. Бишкектеги жыйынга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын аскердик делегациялары, ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун биргелешкен штабынын жана катчылыгынын өкүлдөрү катышты. Былтыр чек арадагы Тажикстандын агрессиясынан кийин Кыргызстан октябрь айында өтө турчу жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгууларын өз аймагында өткөрүүдөн баш тарткан. 22-июнда Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эрекештам көзөмөл өткөрүү бекеттери Кытайдагы Дуань-У майрамына карата убактылуу жабылат. Өткөрмө бекеттер 23-июнда кайрадан ишке кирет.